Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Hoş geldiңіздер. Allah'ıma şükür maqbul aytып, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламға салаваттарды айтып, Аллахума салли аля сайидина Мухаммад. Жазаллаху ан Мухаммадан саллаллаху тааля алейхи ва саллама бима хуахлуху я архамар рахим я фатах я хай я қойым. Аллахым Құран арқылы жүрегімізді нұрлантқын, құлқ мінезімізді көркем қыл. Құран арқылы бізді тозағытынан сақта, жана түбелікті бейшіңе кіргіз. Амин я архамар рахим. Аллахума салли аля сайидина Мухаммад. Аллах Таала Құранда бізге 5 кеңеш айтып атат. Құранда 5 кеңеш. Биринчи, Аллахты эстөөнү унутпа. Бакара сүрөсүнүн 152 аятында айтылып атат. Сабырдуу бол. Сабырдуулук тууралуу. 150 Бакара сүрөсүнүн 153 аятында айтылып атат. 3-чү, тиленүүгө бекем бол. Намаздарда, дуаларга бекем бололу. Бакара сүрөсү 110 аят. 4-чү, жакшылык кыл. Касас сүрөсүнүн 77 аяты. 5-чи, акыретти эстеп жаша деп Алла сүрөсүнүн 17 аятында айтылып атат. Демек ушу 5 эскертүүнү, 5 кеңешти күнүмдүк жашообузда ушу жол көрсөткүч болсо, иншаллах эки дүйнө бактылуулардан болобуз. Аллахым ыраазы болуп өзү ыраазы кылсын. Иншаллах жакындарыңыз менен бөлүшүп, Аллахума салли аля сайидина Мухаммад жакшылыкка себепкер болуңуз. Аллахым баарыбызды өзү билип билбей калган күнөөлөрүбүздү кечирип, Аллахым ыраазы болуп өзү ыраазы кылсын. Амин я архамар рахимин. Аллаху акбар.